Күнөөнүн тамырын жула турган куткаруучу ал Иса. Бул дүйнөгө келген ар бир адам жакшылыкка умтулат. Ар ким бакытты, тынчтыкты, адилеттикти издейт. Бирок адамдын ичинде көп учурда сөз менен түшүндүрө алгыс бир күрөш жүрүп турат. Өзү каалабаган эле нерсени кылып коюу, жакшылык жасагысы келсе да жасай албай калуу. Бул көрүнүштү Кудай сөзү күнөө деп айтат. Күнөө жөн гана жаман иш эмес. Ал жүрөк тереңинде орун алган жарат. Башкача айтканда, Кудайга жакпаган адаттар, ал тамырлап, иш-аракетибизге, ойлорубузга, сезимибизге таасир этет. Көптөр бул тамырды өз күчү менен жулуп салмакчы болушат. Бирөө тарбия менен, бирөө эрк менен, дагы бирөө билим менен же ыйман менен күнөөнү жеңгиси келет. Бирок адам өзү ички дүйнөсүн толук айыктыра албайт. Ар бир жаңы аракет убактылуу жеңиш бергени менен күнөөнүн тамыры кайрадан өсүп чыгат. Кудай сөзү адамзаттын эң чоң көйгөйүн, күнөөнүн күчүн өз күчүбүз менен жеңе албасыбызды ачык айтат. Бирок Кудай адамды жалгыз калтырган жок. Ал адамзаттын абалын көрүп, күнөөнүн тамырын биротоло жулуп сала ала турган жалгыз куткаруучуну Ыйса Машаякты жиберди. Ыйса жерге жөн гана жакшы устат, пайгамбар болуп, үлгү көрсөтүү үчүн келген жок. Ал күнөөнүн өзөгүн, Кудайдан алыстаган жүрөктү айыктыруу үчүн келди. Ыйса айкаш чыгачта биздин жаман иштерибиз үчүн гана өлбөстөн, ошол иштерди кылууга түрткү болгон күнөө табиятын да өзүнө алды. Ошондуктан Ыйса адамдарга кечирим эле бербестен, жаңы жүрөк, жаңы жашоо, жаңы күч да берет. 2 Корундуктар 5-бөлүм 17-аятта ошентип, ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти. Азыр баары жаңы болду. Ыйса адамдын сырткы жүрүм турумун гана өзгөртпөй, адамдын жан дүйнөсүнө кирип, күнөөнүн тамырын жулуп, анын ордуна тынчтык, сүйүү жана тазалык отургузат, жаңы адам кылат. Бул эч бир психология, тарбия, же диний ырым-жырым бере албаган өзгөрүү. Бул Кудайдын күчү. Демек, чыныгы эркиндик сырткы шарттарда эмес, жүрөктүн айыгуусунда. Ал адамдын колунан келбейт. Күнөөнүн тамырын толук жулуп салууга жөндөмдүү жалгыз куткаруучу Ыйса Машаяк. Ушул сөздөрдү окуп жатканда таштагыңыз, арылгыңыз келген, бирок анте албаган күнөөлөр эсиңизге түшүп жатса, бир аз убакыт бөлүңүз. Анткени ошол бир аз убакыт бүтүндөй жашооңузду өзгөртөт. Кайсы жерде жүрсөңүз, ошол жерде куткаруучу Ыйса Машаякка кайрылыңыз. Ал бардык жерде сизди угуп, жардам берүүгө даяр. Мындай деп сыйынсаңыз болот. Жараткан Кудай, мени жаратканыңа ыраазымын. Жашоомдогу өзүм арыла албай жаткан, мени кыйнап келген күнөөлөрүмдү кечир. Күнөөлөрүм түп тамыры менен жулунуп, жаңы адам болушума жардам бер. Ыйса, сенин куткаруучу экениңе ишенем. Мени жаңы адам кыла көр. Амин.